Ассаламу алейкум туугандар. Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Биз бүгүнкү чыгарышта Бишкек шаарынын батыш тарабында автоорынактан 900 метрдей ылдыйда Келечек конушунда турабыз туугандар. Келечек конушу 9-көчөдө. Ушул жерде узун туурасы 9га 5 болгон 3 бөлмөлүү үй сатылаттыр. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Так, бул үйүбүздүн жеринин аянты 4 соток туугандар. Суу, свет бар, бала бакча, мектеп, мечиттер жакын эле жерде жайгашкан туугандар. Так, андан ары бул конуштун көрүнүшү, мына кошуналар, конуштун көрүнүшү туугандар. И бизде мондай кимден ким сатып алса, бизде мондай чоң ФСК деп коет экен. Нерсе айтты, мен өзүм билбейт элем бул нерсе. Мондай чоң бетондор, подвал үчүн ушундай бетондор бар экен көптөгөн. Ошолор калат туугандар сиздерге. Андан ары бул үйүбүздүн алды жагынан көрүнүшү, алдынын көрүнүшү. Эми үйүбүз жөнүндө айтсак, үйүбүздүн тышкы тарабы сайдинг менен чапталган. Сеп панель менен көтөрүлүптүр туугандар. Тышкы тарабы сайдинг менен чапталган туугандар. Бизде мындай эме да бар экен, суу чыгарганга. Так, үйүбүздү тегеренте сиздерге бир көргөзүп коеюн. Мына узун туурасы 9га 5 дедим туугандар. 3 бөлмөлүү перехожка жана душ туалеттен тышкары. Так, азыр сиздерге үйдүн ички тарабын тааныштыра кетейин. Киргенде бир перехожка туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары айта кетчү нерсе, үйүбүздүн бүткөнүнө 3 жыл болуп калыптыр. Жаңы эле үй туугандар. Киргенде эле бизде кухня жайгашкан туугандар. Кухня жайгашкан. Оң тарапта душ туалет. Сиздерге азыр душ туалетти тааныштырайын биринчи. Так, душубуз Арестон менен жылыйт суусу туугандар. Өйдө жагы пластика, тегереги кафель менен чапталган. Мына ушундай көрүнүштө. Туугандар. Так, андан чыгып эми кухняны карайбыз туугандар. Так, кухнябыз ушундай көрүнүштө. Тегереги текстура экен. Өйдө жагы пластика. Где-то 3/3 көрүнөт узун туурасы туугандар. Мына ылдый жагы ламинат паркет туугандар. Так, түштүк тарабында бир пластик терезе жайгашкан. Мына ушундай көрүнүштө. Так, биз кайра эле кире беришке барабыз да солго кайрылабыз туугандар. Солго кайрылганда бизде бир зал жайгашыптыр. Узун туурасы где-то 4/3 көрүнөт. Мына ушундай көрүнүштө. Тегереги шпаклевка, өйдө жагы пластика, ылдый жагы ламинат паркет. Түштүк тарабында бир пластик терезе жайгашкан. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Так, андан ары биз кайра эле кире беришке барабыз. Кухняга киребиз да оңго кайрылганда бизде бир спальня, ушундай бир бөлмө жайгашкан. Тегереги текстура туугандар. Тегереги текстура. Өйдө жагы пластика, ылдый жагы ламинат паркет бул бөлмөдө эле. И чыгыш жагында бир пластик терезе жайгашкан. Мынакей ушундай көрүнүштө туугандар. Так, дагы эмне маалымат айтсак, пикирлерди комментарийге жазып туруңуздар туугандар. Бизде эмне маалыматтар калып баратат, кимден ким күзөтүп барган болсо жазып коюңуздар комментарийге. Биз кайра эле үйдүн тышкы тарабына чыгабыз азыр. Так, туугандар, биз кайра эле үйдүн тышкы тарабындабыз. Мына бул үйүбүздүн түндүк жагы туугандар. Мына сиздерге бир көргөзө кетейин дедим. Көпчүлүк карап турса керек, баасын эмнеге айтып жатат деп. Так, биз баасын айтайлы, анда 22 000 доллар деп атышат үйдүн ээси баасына. Номери экранда жана описаниеде болот туугандар. 22 000 доллар десе эле 22 000 долларга беребиз деген эмес. Чалып көрүп сүйлөшүүлөр болот, келип көрүңүз. Скидка болот туугандар, сүйлөшүүлөр болот. Ээси номери экранда жана описаниеде калтырам туугандар. Кандайдыр бир пикирлер болсо комментарийге жазыңыздар туугандар. Сиздердин ой пикирлериңиздер мага чоң пайдасы тиет туугандар. Кийинки чыгарыштарга өзүмдүн катачылыктарымды оңдошу мүмкүн дегендей. Так, бизде Instagram жана TikTok баракчалар бар туугандар.
алар деле английский буква менен базар жок деп издеңиз. Жана телеграм группабыз бар, үй жер деген. Ал жакта жалаң үйгө, жерге кызыгуучулар бар туугандар. Кааласаңыздар телеграмдан үй жер деп издеп каттап алыңыздар. Кимге ушул үйүбүз жаккан болсо, ушул видеобуз жаккан болсо лайк басып кетиңиздер. Жана ушундай жакшынакай үйлөр бизде неделясына 3-4 чыгат. Өткөрүп жибербөөнү кааласаңыздар, подписаться баскычын басып кетиңиздер туугандар. Бул нерселер биздин өнүгүүбүзгө да чоң жардамын, салымын тийгизет. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар.